Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Hurmatlı cemaat, dua kılığının adepleri. Jaratkan Allah Taala bizdi jaratıp, kajetleribizdi da koşo jaratkan. Жана ошо кажеттерди бүтүрүүдө Аллах субханаху ва таала өзү айткан: "Удууни астажиб лакум". Силер дуа кылгыла, мен дуаңарды кабыл кылам деген. Ааламдын бардык нерсеси Алланын колунда. Лиллахи мулкус самавати вал ард ва ма байнахума. Жараткан Алланын колунда. Бардык кажетибиз Алла Таала бүтүрөт. Muhtaçlığımızdı Allah Taala bütürет. Жашоо, өлүм, ден соолук, оору, ийгилик, бакыт бардыгы жараткан Алла Тааланын колунда. Эми ушу дуа кылуунун адебинде Алла Тааланын бир өкүмү бар. Уд'у раббакум тадарруан ва хуфя иннаху ла юхиббул му'тадин. Робуңарга дуа кылганда жалдырап, жалбырап дуа кыла. Ажыздыгыңарды көрсөтүп, муктаждыгыңарды көрсөтүп, тадарру деп коет ушуну. Өзүбүздү мындай бекажет, болсо болсун, болсо жок, мен муктаж эмесмин дегендей кылбай, өзүбүздү жалдырап, жалбырап Алла Тааладан жүрөктөн сурашыбыз керек экен, жана купия сурашыбыз керек экен. Дуада негизи ичинен, үндү чыгарып кыйкырбай, өзү негизги дуа ичинен. Анткени Алла Таала аша чапкандарды жакшы көрбөйт дейт. Дуа кабыл болгондо, дуанын кабыл болуусунда тездетпешибиз керек экен. Тездетпешибиз керек дегенде кандай? Мына мен дуа кылдым эле кабыл болгон жок. Эмне үчүн ушу кечигип атат деп эле Алла Тааланы тездеттиртип, ушул адеп экен бул тугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан хадис бар. Юстажабу ли ахадикум ма лам юаджил. Якул кад дауту фалам юстажаб ли. Бухари шарифте келет. Мынаке не дейт пайгамбарыбыз? Бирөөңөр ушу мындай деп айтканга чейин дуасы сөзсүз кабыл болот. Мен дуа кылдым эле, кабыл болгон жок деп. Ушу тез шашып, тез эле болсо экен депчи. Жок, астайдыл. Кудайым буйрса Алла Таала дуаңызды текке кетирбейт. Ал жараткан Алла Таала бенденин дуасын угуп турат, билип турат бардыгын. Дуанын кабыл болуусуна кайсы нерсе тоскоол болсо, ошондон толук сактаныш керек экен. Мисалы, алкым таза болбосо дуасы кабыл болбойт. Бирөөнүн акысын жеген, арам жеген, бунун дуасы кабыл болбойт. Хадисте келет, бирөө ажыга барат дейт. Ушу Каабанын пардасын кармап, жарма дуа кылат. Я Алла, ушундай деп. Ага жооп берилет экен, сен тамагың арам болсо, кийингениң арам болсо, улооң арам болсо, сенин дуаң кайдан кабыл болсун дейт. Ошондуктан дуанын кабыл болуусуна эң биринчи шарттары алкым таза болуш керек. Күмөндүү, шектүү нерселерди даже жебеш керек. Арамго ал чечилген эле нерсе. Күмөндүү, шектүү нерселерди дагы өткөрбөш керек. Андан кийин дуанын кабыл болуусунун себептери бар. Ошолорду ыктыяр кылыш керек. Мисал айтканда, Алла Тааланын Асмаул Хусна чырайлуу аттары бар. Ошо Алла Таала фадуу, өзү дуа кылгыла. Асмаул Хусна чырайлуу аттар менен. Фадууху биха, чырайлуу аттары бар. Валиллахил асмаул хусна. Мисалы Алла Тааланын чырайлуу аттары Ар-Рахман, Ар-Рахим, Ас-Саттар, Ар-Раззак, Ал-Хаким. Канча аттары бар? 99. Ошо аттарды ортого салып, Кур'ан-ы Карим жана пайгамбардын сүннөтүндө айтылган дуаларды ортого салып,
Bundan сырткары, эгерде сиз бир жакшы, калыс Алла үчүн бир жакшы амал кылган болсоңуз, ошол ишиңизди дагы ортого салып туруп дуа кылсаңыз болот да. Я Алла, мен билем ушул ишти, жана сен билесиң. Ушуну мен сенин ыраазычылык үчүн кылган элем. Ошол жакшы ишимдин берекесинен паланча кажетимди бүтүрүп бер, паланчага шыпа бер, паланча ишимди бүтүрүп бер деп, жакшы ишиңизди ортого салып туруп, жакшы амалыңызды, амали салихти ортого салып дуа кылсаңыз дагы, иншалла бунун Алла Таалам бул себепти дагы кабыл кылат дейт. Жакшы адамдардан дуа кылдыруу, салих адамдар бар. Ошондой эле ооруп аткан адамдардан дуа кылдыруу, бул жерде дагы дуасында кабыл болсун, шек жок. Дуа кабыл болгон кээ бир сааттар бар, кээ бир түндөр бар, кээ бир жер жайлар бар. Ошого көңүл буруш керек. Дуаны эми 24 саат деле алхамдулилля кабылы бар, ол өзгөчө. Бирок кээ бир учурларда Алла субханаху ва тааланын тарабынан кабыл болуштугунун башка руханият, нураният пардалары ачылып турат. Ошол мүмкүнчүлүктөрдө, мисалы Рамазан айы, ошол жерден айтат, кабыл болуу күндөрү Арафа күнү дейт. Ашура күнү, Мухаррамдын 10-у. 15 Шаабан, Бараат түнү. Рамазан айдын 27 күнү. 2 айт күндөрү. 27 Ражаб күнү. Зилхиджанын 1-10 күнү. Аямы Ташрик, Жума күн. Булар ушу күндөрдүн, ушул күндөрү дагы дуанын кабыл болуштугуна бир өзгөчө маани бар экен да. Ушуларда дуа кылып. Түндөрдө кабыл болгон ошо түндөрдө Рамазан айдын бардык түнү өзгөчө акыркы 10 түн. Ифтардын учурунда, ооз ачар учурунда. Жуманын түнү, 4-чү күнү түн өзү исламда биринчи келет, андан кийин күндүз келет. Демек 4-чү күнү түнү бул жуманы түнү деп аталат. Ошол түнү дагы. Ражаптын 1-чи түнү, Ражаптын 15-чи түнү, Ражап айынын 27-чи түнү, Мухаррам айдын 1-чи түнү, Мухаррам айдын 10-чу түнү, Шаабан айынын 15-чи түнү, Зилхиджанын 9-чу Зилхиджанын түнү, 2 айт күндөрдүн түндөрү, Зилхиджанын 14-15 түндөрү. Мынакей түндөрү боюнча. Эми кээ бир кабыл болгон убакыттар бар, жерлери бар, амалдары бар. Даарат алып аткан учурда да дуа кабыл болот экен туугандар. Даарат алгандан кийин дагы дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадиси бар. Ким даарат алып туруп, асманды карап, ашхаду ан ла илаха иллаллах, вахтаху ла шарика ла, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу десе, ага бейиштин 8 эшиги тең ачык, кайсынысынан кааласа кирсин дейт. Демек, бул даараттан кийин да дуа кабыл болот. Азанды уккандан кийин, азандан кийинки дуа да пайгамбарыбыздын хадистеринде бар, дуа кабыл деген. Азан менен кооматтын ортосундагы дуа кайтарылбайт деген хадистер бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушуну айтканда, сахабалар сурады: "Я Расулаллах, кайсы дуаны кылайлы?" деп. Пайгамбарыбыз жооп берди: "Аллахумма инни ас'алука ал-афва вал афия фид дунья вал ахира." Я Алла, мен сенен кечиримдүүлүктү сурайм. Жана сак саламатчылык, эсен амандык, дүйнө ахирет деген сурайм деп. Hayal al-falah, hayal al-falah, hayal as-saladan keyin qomat baştalgan учурда Фатиха сүрөсүн окуп бүткөндөн кийин амин дейбиз го. Мына ушул жерде фарз намаздардан кийинки дуа. Пайгамбарыбыз да айткан, мынакей фарз намаздан кийинки дуа. Сахабалар ушундай эле өзүнүн кажеттерин фарз намаздан кийинкиге алып келет эле дагы, айтат эле, фарз намаздан кийин дуа кылайлы депчи. Фарз намаздан кийин дуа өзгөчө кабыл болот. Сажданын учурунда,
Qur'oni Karimni tilovat qilgandan keyin, Qur'onni o'qib duo qilib o'tmaysizmi? Qur'oni Karimni tilovat qilgandan keyin xatm Qur'onni boshdan oyog'ina chейин o'qib chiqdingiz, эми ошодан кийин дуа кылдыңыз, бул дуада шек күмөнсүз кабыл болот. Мусулмандар топтолгон жерде, зикирдин мажлисинин учурунда жана аулия, ахли илим, илимдүү адамдарга назар түшкөндө ошол учурда дуа кылсаңыз дагы кабыл болот дейт. Жамгыр жаап атканда кабыл болот. Оору учурунда, кээде адам ооруп, башы ооруп, ичи ооруп, тиши ооруп дегендей ар кандай ооруга камтылган, ошол оору учурда дуа кылса дагы кабыл болот. Оорулууну зиярат кылган учурда дуа кабыл болот. Бир мажбурлук, кыйналган учурда дуа болот. Сапарда дуа кабыл. Күн чыгып атканда жана күн батып аткан өзгөчө жума күнү, өзгөчө жума. Короз кыйкырган учурда, азан айтылат таң атканда ушул жерде өзгөчө дуа кабыл болот дейт. Түндө өзгөчө акыркы 3төн 1 бөлүгү калганда тахажжуд учуру деп коебуз. Алла Таала дүйнө асманына түшүп айта деген дуа кылуучулар барбы, дуасын кабыл кылайын. Кечирим суроочулар барбы, алардын күнөөсүн кечирейин. Кажетин талап кылуучулар барбы, кажетин бүтүрөйүн деп, ал дагы тахажжудтун учуру өзгөчө дуа кабыл боло турган учур экен туугандар. Мазлумдун дуасы кабыл болот дейт. Мынакей бирөө зулум чеккен адамдын дуасы, Качан газаттарда сапка турганда, ошол учурларда дуа кабыл болот дейт. Качан өлүм төшөгүндө жаткан мына жаны чыгат деген кээде ушундай абал болуп калат, ошол учурда дагы дуа кабыл болот дейт. Маркумдун көзүн жаап атканда, өзү адамдын жаны чыккандан кийин көзүн жаап, колун мындай кылып, түздөп, денесине жакын кылып, путтарын, бармактарын байлап коюшубуз керек. Эгин жаап, аркасынан байлап коюш керек да. Ошол көзүн жаап атканда, маркумдун көзүн жаап аткандагы дуа дагы кабыл болот экен да. Ошол учурда дагычы. Байтуллого назар салганда, ким ажылыкка барса, же умрага барса, ушу Каабаны биринчи жолу көргөнүңүздө барго, көзүңүз биринчи жолу Каабага түшкөндө, ошол учурдагы дуа кайтарымсыз экен да. Ошол учурдагы эмне деп биринчи дуаны кылсаңыз, дуаңыз кабыл дейт. Акыркысы зам-зам ичип атканда, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул жерде дагы мультазамдагы дуа да көптөгөн дуалар бар. Эми жалпысынан айтканда туугандар, ушу сааттарда жана ушу жайларда дуа кабыл болуштугунда көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр, ушуга биз ганимет билип, кадырлап, ошо учурларда көбүрөөк дуа кылып калышыбыз керек. Бир алым айтат, дүйнөдө канчалык турсаң, ошого жараша дуа кыл. Ахиретте канчалык турсаң, ошого жараша дуа кыл дейт. Албетте ахиретте түбөлүк дүйнөнү дагы сурайлы, ахиретте дагы сурайлы. Дүйнөнү өзүнө жараша сурайлы, ахиретте өзүнө жараша сурайлы. Субхана роббика роббил иzzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi rahmatika ya